Өшүп калды. Мына эң жакшы деп алып келдим эле, болбой эле. Кытай деген Кытай экен. Assalamu alaikum. Урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Орозодо бир аз бошой албай, видео тартканга да убакыт болбой жатат. Антан кыскача өзүмдүн тооканамдагы жөжөлөр тууралуу бир аз маалыматтардан бөлүшө кетейин. Булар бир ай болоюн деп калган жөжөлөр. Актары легорундар. Буюрса булар эртең нарынга кетет. Өзүм алып барып берем. Эртең буюрса жолго чыгып атам. Каралар болсо чорный австралордтор. Быйылдан баштап тооктордун коллекциясына ушул пароданы да кошоюн деп чечтим. Мен булар тууралуу мүмкүн болгондо дагы кененирээк айтып берүүгө аракет кылам. Bir ayın içinde bana qanday çoğayıptır. Bayqаңыздар өзүңүздөр. 7-синде чыккан. Бүгүн 8 болуп атабы. Мана бирок бул видеону качан чыгарам билбейм. Мынакей. Булар болсо, бул жерде да легорн. Таза өзүмдүн короомдуку. Жерсилер дагы өзүмдүкү. Караңыздар мынакей. Бирок тең-метең легорн анан Жерси гиганттар. Жерси гиганттан болгону бир 4-5 тоогум бар. Ошолордун жумурткасын чогултуп чыгарганымды карагыла и 15-20дай легорн тооктун балапандарын карагыла. Легорндун жумурткаларынан балапандар чыгышы кыйын болуп атат эмнегедир. Мен айтпаймын тиги өзүмдүкү короз начар болуп атат жана башка деп. Кимде ушундай проблема болуп атат, багып аткандар болсо айтыңыздар. Жана ким кантип чечти? Себеби мына ошолор менен чогуу салынган. Могу жерде бир ашып барса бир 30-40тай жерси бар. Ашып барса 50ге чукул салгам. 10 чактадай чыкпай калды. Неаполотторду жана башкаларды эсептегенде. 100дөн ашык легордун жумурткасын салгамын. Өзүмдүкүнөн теңин, башка бирөөнүн коросунан дагы алып келип салгамын. Жеке өзүмдүкү бир нерсе боло турган болсо деп. Бирок экөөнү биригип араң канча чыкты бир 30га жетпегендей чыгып калды. Мына. Калгандары неаполот дейин десем, неаполот ичинен бир 5-6 эле ашып калса ошондой эле болду. Калгандардын бардыгы ичинде бар болчу, жакшынакай өңгөн. Бирок кээ бирлери теше албай калды, тешкендери чыга албай калды. Легорндардын жумурткасынан балапан чыгарыш бир аз кыйыныраак болуп турат. Эмне себептен билбеймин. Влажностьты көбүрөөк талап кылат деп айтышат. Кээ бирлер болсо тескерисинче деп айтышат. Бир ыкмасын таппаса болбой турат. Мынакей. Калгандарын эптеп, монтип сууруп чыгып алгандагы ушундай. Корозду күнөөлөгөндө пайда жок. Себеби короздун проблема эмес. Короздор аябай жакшы, активный. Инкубатор дейин десем, инкубатордон эгер начар боло турган болсо, анда жерсилердин бардыгы тең чыкпай калыш керек болчу. Бул жерде жерсилердин бардыгы чыкты сопсонун. Мына ушундай. Легорн багып аткандар, жумурткасын салып аткандар болсо бир кабарлап койсоңор. Бул жерде бир бузуку жүрөт. Бузук эмес эми. Башка парода да. Биде жер салып бер дедиле, салып берсем, чыккандарын алып кеткен. Анан бирөө чыкпайт го десем, бир күндөн кийин чыгып, кечигип чыгып алып, мына жүрөт бул жерде. Муну бүгүн нарындык эжеге алып барып кошуп берем буйрса. Белек кылып. Ошондой баларга бир 3 сутка болуп калды окшойт. Болжол менен пропойкасын кылып атабыз, жемин жеп атат. Ушундай. Мен дагы элге окшоп терморегулятор койгонмун. Азыр 25-ти көргөзүп атат. 25 менен жакшы эле туруп атат окшойт. Булар болсо могул 35 штук могунун ичине батпай кыйналып баштагандан түндө чыгардым мына. Азыр бир аз жапайланышып, эмне болуп калдык, бизге башка жакка түшүп калдык деп мындай шок болуп атышат. Анан айта турган маселе унутуп калыптырмын. Инфракрасный лампанын эң жакшысын албасаңыздар мына кайры эле. Могу ашып барса мына бир 4-5 күн болду иштеп атканына, 10 күн боло элек. Ортосун байкасаңыз күйүп түшүп калды мына. Бул жагы кызыл, бул жагы кызыл. Бирок эмне ошол тап чыгара турган жагынан краскабы бирдеме экен, кайры эле өшүп калды. Мына эң жакшы деп алып келдим эле, болбой эле. Кытай деген Кытай экен. Билбейм, эми российскийнин жанагындай айнеги да кыпкызыл болгон оригиналдарын каяктан табабыз билбейм.
Колдон келсе ошондой оригиналдарын алганга аракет кылыңыздар. Азыр бул экөөнүн айырмасы жок. Бул чыгарган кызыл светти бул деле чыгарып атат да. Башына жакшы болуп аткан. Азыр ошо айырмасы жок кадимкидей эле. Анан бул жерде мраморный коктор бар болчу билесиздер. Алардын бардыгын бир жигитке сатып ийгем, ноокаттык. Бирок тилекке каршы жеткирип бере турган адамдар бираз кыянаттык кылып, жакшы жеткирбей коюптур, баргы чакты өлүп калыптыр. Мен жакшы эле түшүндүрдүм эле. Ошентип андан жок, же менден жок экөөбүз тең тооксуз калдык. Мына ушундай туугандар. Дагы эмнени айтайын? Брамалардын бардыгын сатып ийдим. Менде азыр тоок жок эле калды почти. Мына ушулар. Анан тыгыл жакта легорн менен жерси калды. Окей, бул желме кыздар. Ушулар калды. Тетиги ооруп атат. Же айыкпай койду, же өлбөй койду. Анан жерсилер. Мынакей. Бул чүмшүк. Ушул төртөө эле. Бирок аплоттор аябай жакшы. Негизи короздан көп нерсе көз каранды болот экен. Канча инкубаторго салсам, бүт бардыгы тең өнүп чыгат. Онду салсаң, бирөө чыкпай калышы мүмкүн, бирок негизинен бардыгы чыгат да. Ошондой. Мен бирөө куркулдап жүрөт, эми Кудай сактасын деп атам. Куркулдабач айланайын деп суранып атам. Тигине. Уже үчөөнү тууп коюптур. Азыр дагы бирөөнү туйт, түшкө чейин. Кой, кечир. Мен жумуртканы алам кетем болду. Бул баягы тебенек. Бул үйдө бардыгыбыз коркобуз мындан. Тооканага менден башка киши кирбейт. Карабайсыңбы? Жумуртканы алып алайын, кечир. Чыгып кетейин.